өтө ыраазымын. Бүгүн ушундай сонун зарплата алып, бир зарплата биз үчүн майрам. Обычно пандемия кенчи жылы дейт, биз үчүн майрам. Биякта болсо, жаңы келгендер үчүн, крупный сумма алгандар жанагы электронный АКБ Кыргызстан менен жөнөтүлөт да. Ал уже алышты көптөрү. Анан мен эмнени айтам сиздерге? Мына бул продукция менен иштегенибизге былтыркы декабрдан бери иштеп, ушу продукцияны иштеп, аябай башында тим эле канча кыйынчылык менен жеңдик, зато азыр сонун результаттар. Булар жана президентибиз баш болуп команда Орское областка барып Баткенге барганда, мына булар келгенче геморройдон операция болот, мына чыгып калды геморрой, кровотечение болуп атат деген. Булар келгенче эле команда айыгып кетти биринчиден. Экинчиден мына ибадат деген бир эжелер жасылды эле, ал эжелердин күйөөсүнүн башында кул тийишкен сезбей калыптыр. До такой степени таң атканча уктабай, жашынакай болуп эле отуруп уктатчу эмеспи. Барып биз назначение кылып результат укмуш өзү келип айтат, Кудай буйрса. Анан ошол сыяктуу эле бул дарынын результаттары эң сонун. Коркпостон иче бериш керек, назначение кылып, айлык абдан жакшы. Баягы айтылып отурат, сол нерселерди маркетинг планды Айнура Райымжанова сонун кылып түзүп койгон. Тим эле бул жерде абдан ыраазыбыз. Продукция тим эле кыргыздыкы академияга окуп, представьте. Эч кандай Кытай эмес, Америка эмес, Казакстан эмес, чистейший. Бүгүн биз башка компанияда мисалы заказ берип коюп жазып, бир 15 күн бер жагы, бир ай, 2 ай бүтөт экен. Мисалы толтуруп угуп атабыз, көрүп атабыз. Аяктан каяктан билесиңер, эмне кылып кошуп, эмне кылып алып келип атканын. Жөн эле кандай жерде готовить этип, мен бир компанияны уктум, айтпай эле коеюн. Подвалда жасайт экен. Аны тюремщик жасайт топту. Бир компанияныкын. Ансаганда биздики эң сонун ачык жерде. Коркуп турган эчтеке жок. Ошон үчүн алып иштеп, ичип, коркпостон эч эметпей. Мына дарак бир жерден көгөрөтпейт. Адамчы бир жерден көгөрүп, иштеп, мондай эметсе, ошол результат чыгат. Анан эле ар кайсы жерге секирип турса, эч результат болбойт. Эч кандай акча жагынан да результат болбойт. Жанагы дары жагынан да результат болбойт. Айыптыра албайсыздар. Утур эле бир компанияны назначить этип, утур эле секирип эле, тигил айтса тигил, бул айтса бул жерден эң результативный жакшы компания. Ошон үчүн уверена эменки, биздин профессор, доктор медицинский наук Арыстанбек Алтымышевди билесиздер, э? Ошонун дарысын Арашан барсам бальзам ичип көрдүңүздөр беле? Ошол ичкиле, ичкене миң жолу рахмат айтсына. Кээ бирөө жанагы биздикине эле ичсе болот. До этого бул компания келгенче бул жердегилер көбүнчө ичип көрдүк дейт. Арашан бальзамды чайга кошуп эле бир чайный ложкадан ушунча көңүлдүү ачып сонуга эми анын чыгарган дарыларын укмуш да. Так что ичиңиздер, келиңиздер. Аптекада сатылат. Аптекада жок. Арашан бальзам. Ал эмеде Арашан бальзам сатылат. Аптекада эмес жанагы. Коньяк саткан. Эме спиртной сатылган жерде сатылат. Артистер Арашан бальзамга чейин Кыргыз Арашан бальзам деп сатылат. Мына мондай успокаивающий, ошонун ордуна азыр мына успокаивающий сироп келген. Ошонун ордуна апитоник келген. Ошонун ордуна көкжаңгак келген. Иммунитет силерге ушу көкжаңгакты бир чайный ложка биз эң жаңы чыгып атканда договор боюнча барып, өткөндө президенттикине барып үйүндө отурганда бизди ичирип көрдүк. Попробуйте көкжаңгакты деп. Ичкене ушундай сонун состоянияга келет экенсиңер. Сосудар ичиле кан коюлгандарды суюйтат экен. Механизмди эстебесиң, мен сиздерге үйрөтүп берем, мага жабышкыла, назначение кылып берем. Результат ушунчалык катуу болот. Так что келиңиздер,